айлық бербедің маңа деп жашаған бұл тура емес. Маған сен жұмысшы орын бербедің, завод жоқ, мен кеттім. Болбайды. Азыркы 100 жаштың 99-ы Кыргызстандан чыгып кетүүнү арзу кылып атат. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Мен Муктайгы Арыстанбек. Бүгүн мен өзүм баракчамда, ошо YouTube каналында сиздерге дагы бир жаңы рубрикамен чыккым келет. Алда болсо, мына биз бир жылга жакын убакыттан бери Ийгилик академиясы деген долбоордун негизинде ар кандай өстүрүүчү, өзгөртүүчү, өнүктүрүүчү тренингтерди өтүп келебиз. Мына ошол тренингде көптөгөн суроолор бизге берилет. Жана ал суроолорго жооп берүүдө бизде да бир тажрыйбалар мындай чогулду. Анан биз ойлонуп, ошо көпчүлүккө ошонун баардыгы жөнүндө бир түшүндүрүп коюш керек экен деген өтө олуттуу маселелер пайда болду. Ошондон улам ошого бир чыгынып, бел байлап, ошо сиздерге ошол маселелерди жалпы жеткирүүгө мүмкүнчүлүк издеп атабыз. Жана бүгүн бизди көрүп аткан болсоңуздар, бүгүн өтө бир олуттуу маселе жөнүндө сиздерге билгенибизди, түшүнгөн тажрыйбабызды бөлүшкүбүз келет. Эмне үчүн бүгүн бизде ишкерлик өнүккөн эмес? Эмне үчүн ишкерлик өнүккөн эмес? Ошону биз бир эки мамлекеттик системанын мисалында түшүндүрүүгө аракет кылабыз иншаллах. Караңыздар. Бизди көрүп аткандардын ичинде Советтер Союзунда жашагандар бар болушу мүмкүн. Эгер бар болсоңуздар, Советтер Союзунда жашаганыңыздар жөнүндө эскерүүгө бир мүмкүнчүлүк. Советтер Союзу эмне болгон система эле, карайлык. Советтер Союзу атуулдар бардыгы мамлекеттин кубаты үчүн иштешет эле. Атуулдардын жашоосу мамлекеттин кубаты үчүн болот эле. Бардыгы мамлекеттин кубаты үчүн жашайт. Бүт мүмкүнчүлүктөрүн мамлекетке жумшайт. Адамдар өзүнө өзү кам көрбөйт. Эмнеге? Мамлекет адамдарга кам көрөт эле. Бардыгы мамлекет үчүн бүт мүмкүнчүлүгүн жумшайт, жана мамлекет алардын жеке, коомдук, саясий, койчушул кандай табигый кажеттер болсо мамлекет ошону уюштурат эле. Роддомдон баштап, төрөт үйүнөн баштап, өлгөнгө чейинки бүт мүмкүнчүлүктү мамлекетке берет элек, жана төрөт үйүнөн баштап, өлгөнгө чейинки бүт кажеттерибизди мамлекет уюштурат эле. Балдар бакчасы, октябрёнок, пионер, комсомол, партия, жолсо жумушта окууну бүттүң, анан кийин жогорку окуу жай, анан кийин койчу бүт бар жогун мамлекет камкордугуна алат эле. Жеке менчикке тыюу салынган. Эмнеге? Мамлекеттик мүлк, тагыраак айтканда коомдук мүлк деп айтылат эле, социалисттик мүлк жалпыга таандык. Өндүрүштүн бардыгы бир жалпы кампага келет, жана андан бүт элге бирдей муктаждыгына жараша бөлүштүрүлөт. Госплан, госснап деп коет. Пландаштырылат. Жана ушул жашоодогу бизге керек болгон жыргалчылыкты өндүрө турган өндүрүштүн бардыгы мамлекеттин мүлкү болуп эсептелген. Бардык мүлктүн ээси мамлекет. Жана эл мамлекеттен иштеп айлык алат эле. Эл мамлекеттен айлык алат эле. Ошон үчүн бардыгы айлыкка иштейт. Эч ким жеке менчикке тыюу салынган. Эмнеге? Жеке менчик бул социалисттик мүлктү ыдыратат деп спекулянт, чайкоочу деп камайт эле. Биздин социалисттик коомго жат элемент деп камайт эле. Бул коммунисттик система. Коммуна деген сөздөн алынат жалпы жашоо. Жатакана, мындай айтканда, общежитие. Бүгүнкү система кандай? Бул система кеткенине кеми 30 жыл боло баштады. Азыр 30га чыккан балдар бул жашоону билбейт. Бүгүн такыр башка мамлекет, башка система. Бул капиталисттик система, капитал, жана адамдар мамлекет үчүн иштебейт. Бул системада жарандар мамлекет үчүн иштебейт. Адамдар өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн өздөрүнө иштетет. Шыгың барбы, өзүңө иштет. Өнөрүң барбы, өзүңө иштет. Денеңди өзүңө иштет, убактыңды өзүңө иштет. Бирок ушундан
Мамлекетке салық төле. Мамлекетти каржыла. Жана мамлекет сага айлык берүүгө мындай милдети жок. Мамлекет сенин кээ-бир гана кажеттериңди карайт, чегераны карайт, тышкы саясатты карайт дегендей кээ-бир гана моменттерди мамлекет алат. Калганын адамдар өздөрү жекече, же коом болуп өздөрүнүн кажеттерин аткарат. Бейөкмөт уюмдар аркылуу адамдар өзүнүн жашоосун өзү уюштурат. Мамлекетке салык төлөйт жана мамлекет жалпы маселени карайт жана адамдар ортосундагы мамилелерди тескейт. Укук маселесинде. Сен өзүңдү өзүң мүмкүнчүлүктөрүн иштетип каржылайм десең, бирөөнүн укугуна кирбе. Мына ушуну сот аркылуу карайт арбитр. Экөө эки башка. Мына жерде адамдар бүт мүмкүнчүлүгүн мамлекетке жумшайт, мына жерде бүт мүмкүнчүлүгүн өзүнө жумшайт. Бул мамлекеттин кеткенине 30 жылга жакындап калды. Ошол убактан бери биз мына мамлекетти куруунун үстүндөбүз. Эми бүгүнкү жаштарды Советтер Союзунда жашап атасыңар десең таң калат, кантип. Ооба, бүгүнкү жаштар бүгүнкү муун Советтер системасында жашап атат. Ал мамлекет кеткени менен булардын ой жүгүртүүсү ошондой. Эмнеге? Мына ушул Советтер Союзунда жашаган ата-энелер балдарына ушуну мурастап берип атат. Айлык маселесинде. Мамлекет бизге айлык төлөш керек. Завод, фабрикаларды мамлекет ачыш керек. Жумушчу орундарын мамлекет пайда кылыш керек деген жалган стереотип. Балдарын окутканда да бүгүнкү күндө эмнеге окутуп атат? Жакшы айлык ала турган иште иштешиң керек деп бир окууга берет, контрактын төлөйт. Баланы эч качан эч бир ата-эне мен көрө элекмин. Сен бизнес ачып, башкаларга айлык төлөө деп окутуп атам деген ата-энени көрө элекмин. Сен жакшы оку, мына окууну бүтүп ал, анан жакшы айлык аласың деп окутат. Ал эмнени назарга тутту десе, мамлекет айлык төлөш керек. Мамлекет бул системада айлык төлөбөйт. Төлөсө да бир чектелген гана адистерге төлөйт. Ушул мамлекеттик ишти аткарган кээ бир адистер болот. Баалуу адистер. Мына ушуларга гана чоң акчаны төлөп, ушуларды гана иштетиш керек. Батыш ушундай, Америка ушундай. Калган эмне иш кылат? Элдин калганы эмне иш кылат десе, элдин 70-80% өзүн өзү каржылайт. Ишкердик менен жашайт. Жана ушул ишкердигине өзүн өзү каржылоосуна мамлекет шарт түзүп берет. Мыйзамдар гана аркылуу, коопсуздук аркылуу, бизнес климат аркылуу. Бизде мамлекет ушуга аракет кылабы? Аракет кылат. Салыктар жакшы, чөйрөгө жакшы. Болгону адамдар өздөрү ишкердик психологиясы жок, айлык психологиясында отурган үчүн ишкердик өнүккөн эмес дагы бул чөйрө өнүкпөй атат. Ишкердик бизнес чөйрөсү мамлекет аны зордоп өнүктүрө албайт. Эгер адамдар өздөрү ишкердик менен иштейин, мен айлыкчылык болбойт экен, бул айлыкчылык такыр башка. Мен өзүм каржылашым керек экен, мүмкүнчүлүктөрүмдү өзүм иштетишим керек экен деп өзүнүн психологиясын өзгөртүп, өз ишкердикке кирмейинче өлкөдө ишкердик атмосфера пайда болбойт. Аны зордоп пайда кыла албайсың. Зордоп ишкердик зордоп болбойт бул нерсе. Айлыкчылык зордоп кылсаң болот, зордоп айлыкка отургузсаң болот. Илгери Союздун чорунда тунеядство деген бар эле, ошо бекерпоздук камайт. Зордоп мамлекет иштетет эле. Ошодон качып өздөрү бир иш издеп табат эле. Айлыкка эптеп иштесе болот. Бирок ишкердик зордоп болбойт. Демек, муногу маселенин кесепеттери эмне? Айлыкчылык психологиясынын кесепети эмне десе, мага мамлекет жумушчу орундарды түзбөдү, завод, фабрикаларды курбады деген шылтоо менен ушул жалганга ишенди да, айлык жок деп туруп мигрант болуп чыгып кетти. Фокус ушунда. Бизде иш жок дейт. А ишти ким бериш керек эле? Мамлекет бериш керек эле. Мамлекет бизге жумушчу орун кылып бериш керек эле. Биз жыргагандан жүргөн жокпуз биякта. Мамлекет кылып бербеди муну. Мамлекет коррупция, бүт урлар келип алды, анан кийин биз чыгып кеттик. Эмнеге чыгып кеттиң? Айлык алган чыгып кетти. А эмне үчүн сен өзүң бул жерде ишкердик кылган жоксуң? Муногу өлкөлөрдө, муногу адамдарды мамлекет ишкер кылган жок. Булар өздөрү ишкер болуп мамлекеттин багат салыгы аркылуу. Кээ бир мамлекеттер 80%га чейин салыгын мамлекетине берет. Жана аны сыймыктануу менен берет. Мен мамлекетимди багып атам дейт. Каржылап атам дейт. Бизде жамандайт. Салыктын жарымын мамлекет алып коюп атат деп бекитет, кара бухгалтерия менен иштейт. Бекитип анан ага криминал келет, анан ага коррупция келет.
ишкердик өнүкпөсө бул жерде коррупция өнүгөт. Демек, мына ишкердик чөйрө Россияда өнүгүп аткан болсо, биздин мигрант болуп кеткен балдар Россияга барып, мамлекеттен айлык алып атабы? Жок, ишкерлерден айлык алып атат. Башка бир ишкерлерден жалданып айлык алып атат. Мына ошол айлыкты алса болот эле Кыргызстанда. Болот эле. Бирок неге берди бул айлык жок десе, бизде ишкерлер Кыргызстанда иш орун пайда кылган жок. Мамлекет эмес, ишкерлер. Мен ишкерлик кылып 100 адамга жумушчу орун берем деген адам жок. Мамлекет бериш керек, мен причем. Мен таң алам, неге мамлекет бериш керек? Мамлекетке сен өткөрүп койгонуң барбы? Же ата бабаң карыз берди беле? Мамлекеттин бул системада аткара турган функциясы башка. Муну түшүнүш керек. Жана мына ушул айлык психологиясындагы балдар сыртка чыкты дагы. Биз эгерде атуулдугубузду бере турган болсок, көбүрөөк айлык алат экенбиз деле. Кыргыз Республикасынын жараны деген паспортту тапшырып, башка мамлекеттин жарандыгын айлык үчүн алып атат. Айлык көбүрөөк тийиш үчүн. Жана катын бала чакасын да чыгарып кетип атат. Эмне үчүн? Айлык көбүрөөк берилиш үчүн. Мейли чыгып кеттиңби? Макул, макул. Ушундай жакшы. Бир жол жашайт экенсиң, жыргап жашагың келет, башка элдин ошол жакта султаны болдуң, жашадың. Эми акчаңды Кыргызстанга алып келип, мына жерде жумушчу орундарды кылбайсыңбы десең, дагы эле баягы ырды айтат. Бизе коррупция. Сен кылып көрдүң беле? Билем, мен бир жолу мына бир досум барганча коррупция. Жок. Сен ал жакта жыргап жашагың келет, болду. Чынын айтыш керек. Ал жакта да кафелер бар, ал жакта да ресторандар бар. Ал жакта да себет ташыйсыңар, катташасыңар, тоюңарга кошумча. Менимче, жөн эле Кыргызстан силерге бир жашооңордо бир этап болду. Мейли кеп анда эмес, ар ким өзү каалаган жерин тандайт. Эми оруска деле силердин күчүңөр керек, алардын деле карын бирөө күрөш керек, бирөө алардын деле ишин кылыш керек. Бирок маселе Кыргызстанда калгандарга айтып атам да. Бу жерде бизге мамлекет жумушчу орун кылып берүүгө милдеттүү эмес. Чындыгында мамлекеттик иштерди гана, мамлекеттик кажетти гана аткара турган адистерге орун берет. Күчтүү адистерге. Идея да ушундай. Калган адамдар өздөрүнүн ишкерлигин өздөрү өнүктүрүп, өздөрү бирөөлөргө айлык бериш керек. Мен каалайт элем, мен арзу кылам, Кыргызстанда калгандардын бардыгы ишкер болсо, 100 кыргызстандык калса, 100 кыргызстандык ишкер болсо, жана ошол эле орустарды алып келип иштетели бияка. Айлыкка. Биздикилерди иштетип атпайбы? Атуулдугунан бери берип коюп иштетип атат. Биз да иштетели. Башка элдерди алып келип иштетели биз дагы. Өзүбүз кара ишти кылбайлы. Мусорубузду башкалар чыгарсын. Эшигибизди башкалар шыпырсын. Үйүбүздү башкалар курсын. Биз акчасын берип коюп отура берели. Ишкерлик кылсак болот туугандар. Мен айтайын дегеним, биз мына ойлонушубузду өзгөртүшүбүз керек. Мамлекет айлык бербейт. Деги эле айлыкчылык эмне өзү? Бул эмне болгон кубулуш? Бул жөнүндө эле мен келечекте дагы бир тасманы Аллах насип этсе дагы түшүндүргөнгө аракет кылам. Айлыкчылык бул да бир чоң проблема, чоң бир кесепет. Аны келечекте сүйлөшөбүз. Мен азыр мына тасмада айтайын дегеним, туугандар, Советтер Союзу кеткен. Демек, мунун психологиясы да кетиш керек. Биз айлыкчылык бул Советтер Союзунун ойлонуу системасы. Капиталисттик системаны биз кирдикпи же бизди киргизип койдубу билбейм, эмне болду, но биз көзүбүздү ачтык капитализм дебизби? Демек, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү өзүбүзгө иштетишибиз керек. Ишкерликти колго алыш керек, жана өзүбүзгө өзүбүз айлык табышыбыз керек. Бул биринчи, эң минимум тилемчилик кылып бирөөдөн айлык сурап эмес, өзүбүзгө өзүбүз айлык табалы, жана башкаларга айлык төлөйлү, жана мамлекетибизди каржылайлы, жана адам затына жардам берели, бир жолу жашайбыз. Ушул мүмкүнчүлүктөр бизде бар. Ар бир күн бир мүмкүнчүлүк. Жана ар бир берилген мүмкүнчүлүктү айлык бербедиң мага деп жашаган бул туура эмес. Мага сен жумушчу орун бербедиң, завод жок. Мен кеттим. Болбойт. Азыркы 100 жаштын 99-у Кыргызстандан чыгып кетүүнү арзу кылып атат. Эмнеге? Анын ата-энеси ага айлыкчылыкты киргизип койгон. Ошон үчүн. Стоп. Мен жаштарга насыйхатым. Мен элимде айлык берем. Мен мамлекетимди өзүм каржылайм, элиме мен айлык берем. Мен эле берейинчи башка жака чыгаргандан көрө.
деп ишкерлик, завод, фабрика, карым-катнаш, коммуникацияны кура турган жаштар. Мынау тасманы бир көргөндө түшүнбөшүңүздөр мүмкүн. Мени урушаардан мурда комментарийде мен билип турам эмне деп жазылат. Жыргаганыңыздан жүрөбүзбү? Эмнени билесиң? Терем-берем дегендер жазылат. Жазылышы керек дагы. Бирок ошолор да мен суранам, дагы бир жолу көрүңүздөр. Түшүнбөсөңөр дагы бир жолу көрүңүздөр. Бул эки башка система. Жана аяка чыктыңыздарбы, жер көрдүңүздөр, эл көрдүңүздөрбү? Эми кайтып бияктан иш орундарын жаратыңыздар. Бияктан чыга электер шашпа чыкканга. Өзүбүз да ошону кылып койсок болот. Мына мүмкүнчүлүктөр бар. Мен ушуну айткым келди. Кийинки тасмада айлык чылчында сүйлөшөбүз иншалла.